Assalamu alaikum, hormatly жалпы көрүүчүлөр. Кайрадан сиздер менен сабагыбызды баштамакчыбыз. Эми биз жогоруда өткөн мат эрежелерин терең түшүнүш үчүн, толук бир маалымат болуш үчүн кийин кайсыны 4, кайсыны 2, кайсыны 6 созушум керек деген суроо жаралбастык үчүн эң обол ошол мат таби, мат муттасилдерди үйрөнөрдөн алдын, окуурдан алдын себеп мат деген тема бар. Ошол себеп матты жакшылап түшүнүп алган болсок, иншалла кийинки сабагыбыз биз үчүн кийинки маттын түрлөрүн үйрөнүү жеңил болот. Эми себеп мат деп аты айтып тургандай эле, маттын созулуусуна дагы себеп болгон белгилер бар. Өзү мат 2 алиф өлчөмүндө эле созулуш керек. Кала деген сыяктуу же кыйла. Ал эми бир жерлерде 4кө, 6га, же 2ден 4кө чейин созсоң болот деген эрежелерди ушул себеп мат деген тема бизге үйрөтөт. Эми токтоло турган болсок, себеп мат өз ичинде 2ге бөлүнөт. Хамза, адатта биз тааныган эле хамза, анан сүкүн. Адаттагы сүкүн. Себеп маттын 2 түрү бар экен, хамза жана сүкүн. Эми бул хамза дагы өз ичинде өзүңөргө маалым болгондой 2ге бөлүнүп кетет. Улоочу хамза, анан кесүүчү хамза. Именно мат эрежесинде, мат темасында бизге бул кесүүчү хамзанын кызматы аябай чоң. Ушуну биз иштетебиз. Сүкүндүн дагы 2 абалы бар. Балким биз буга чейин силер менен өткөнбүз, эсиңерде болгон болсо, сүкүн ариз, анан сүкүн лазим. Суроо болушу мүмкүн. Сүкүн дегени го түшүнүктүү, токтотуучу бир белги болуп атат. Ариз деген десе, аракеттин ордуна токтоо себептүү пайда болгон сүкүндү биз сүкүн ариз дейбиз. Мисалы, bir сөздүн аягын жазып көрдүм. Бул жерден аят бүттү дейли. Бисмиллахир-рахманир-рахими. Бирок биз рахими дебестен токтош керек болгон болсо, касранын ордуна биз эмне коюп токтойбуз? Көзгө көрүнбөгөн сүкүн коебуз. Рахим. Ошол мынын үстүндөгү, көмүскөдөгү сүкүндүн аты сүкүн ариз. Ал эми лазим сүкүн кандай сүкүн десе, китебинде эрежеде ушундай айтат: мурдатан бар болуп, жана дайыма тура турган сүкүн. Демек, бул мурда жок эле. Качан пайда болду? Токтоо себептүү гана пайда болду. Ал эми бул токтосоң да, токтобосоң да эзелтен эле бул сүкүн бар экен. Мисалы, бир сөздү жазабыз, ошондо түшүнүктүү болот. Доллан деп биз буну илгертен окуп келгенбиз. Эмне үчүн доллан? Анткени биринчи тамга таштиттүү болду деп атабыз да, ошон үчүн. Таштит эсиңерде болгон болсо, бунун кызматы кандай эле? 2 окшош тамга катар келип калган болсо, биринчиси сүкүндүү, экинчиси аракеттүү. Ошондо биз бирөөсүн алып салып, ордуна таштит коебуз деп өткөнбүз. Мисалы, мындай сөз болсо, ушунун аслы, негизи, баштапкысы мындай эле. Биринчи Б сүкүндүү, экинчиси аракеттүү. Ушинтип жазбастан бир сүкүндү алып салабыз дагы, сүкүндү баны. Ордуна таштит келет дагы. Муну кантип окуган болсок, робба. Ошол сыяктуу эле бул дагы робба деп окулат деп өткөнбүз. Эсиңерде болгон болсо. Ошол сыяктуу именно бул жерде созуу тамгасы алиф болуп атат. До, андан кийин токтой турган ламдин, бул жерге үлгүсүн жазып койдум. 2 лам бар да, анткени таштиттин алдында билесиңер окшош 2 тамга бар ар дайым. Биринчиси сүкүндүү болуп атат, экинчиси аракеттүү. Именно ушул сүкүндүн аты лазим сүкүн. Созуу тамгадан кийин келген, же жөнөкөй тил менен айтканда, созуу тамгасынан кийин келген таштиттүү тамганын биринчиси сүкүндүү дагы ошол сүкүнүнүн аты лазим. Же болбосо ал-хаққа. Эмне үчүн ал-хаққа? Мен бул жерде созуунун азыр өлчөмүн айтпай атам. Биз ага анан токтолобуз. Мен сүкүндү түшүндүрүүгө аракет кылып атабыз. Бул жерде дагы таштит. Негизинде бул жерде 2 коф бар эле. Мисалы, ал-хақ биринчисинде токтодум, анан экинчисинде аракетин кату деп окуш керек эле. Ушинтип жазылбастан Куранда мындай абалда жазылат, таштит менен. Демек, биринчи токтолгон кофтун үстүндөгү сүкүн лазим экен. Суроо болушу мүмкүн, эмне үчүн бул сүкүн ариз менен сүкүн лазимди билүү мынчалык бизге маанилүү десек, буну билмейин, буну терең түшүнмөйүн, бизде
төмөндө өтүлө турган маттын түрлөрүндө бир аз көйгөй жаралай берет. Анткени эрежелер монтип айтат да, мат муттасил же мат табий деген эмне десе, созулма тамга келип, андан кийин себеп мат келип, себеп мат хамза болсо мынчалык өлчөмдө созосун. Же себеп мат сүкүн болуп келип, кандай сүкүн? Ал айтат да, же сүкүн ариз, же сүкүн лазим. Сүкүн ариз болсо мынча созосун, сүкүн лазим болсо мынча деңгээлде созушуң керек дейт. Бүгүнкү өтүлүнгөн мат жана себеп мат тууралуу өтүлүнгөн тема үмүт этебиз бардыгыңыздар үчүн түшүнүктүү болду болуш керек. Бул мат жана себеп матты терең түшүнгөндөн кийин иншалла кийинки сабактарды сиздер менен чогуу үйрөнүү биз үчүн жеңил болот. Кудай насип эткенче, кайрадан көрүшкөнчө, Аллахка аманат, аман туруңуздар.